Assalamu алейкум жалпы кадырман кыргызстандыктар, Ылдам Кабар каналынын катталуучулары, жалпы көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум, кандайсыздар туугандар? Бүгүн Нуралым деген жигиттин ишмердүүлүгү боюнча сиздерге тааныштырабыз. Ассаламу алейкум. Ден соол жакшыбы? Иштер болуп атабы? Жакшы. Печканы орноттуң? Жакшы. Туугандар, бул Нуралым мына ушундай печкалар менен 7 жылдан бери эмгектенет. Азыр мына ушундай өзүнүн дизайны менен жалпы ушу коомго, жалпы Кыргызстанга кызмат өтүп жаткан жагы. Нуралым, кеңири маалымат бер. Печканы койгонуңарга канча болду? Печканы койгонубузга 2 ай болду. 2 айдан ашып калды. Жакшы. Иштеп атабы азыр? Ооба, иштеп жатат. Ысышы кандай болуп атат? Ысышы жакшы. Мына эң кичинекей печкабыз 100 квадраттан 300 квадрат метрге чейин ысытат. 100 квадрат метрден 300 квадрат метрге чейин ысытат бул печка. Жакшы. От күйүп атат го, а? Ой. Тонар ысык экен, мына карасаңдар. Уже ысып, азыр күйүп атат. Буну печканы койдургандар да билесиздер. Туугандар, азыр ака бул 100 квадраттан 300 квадратка чейинки дедиңиз, а бул? Адамдарда боло берет да? Боло берет. 500-лүктөрү бар, 600-700 кете берет ошон. Бул үйдүн чоңдугуна карап кете берет, а, квадрат метрине карап. Мына печканы ошо 200 квадрат метрге койгонбуз. Өзү негизи 300 квадратка чейин күч жетет бул печкабыз. 300 квадратка чейин күч жетет. 300 квадрат метрге чейин ысытат. Жакшы. Бул суу да ичинде, баягы кадимкиде, сууну айландырып, суу мыяктан ысытып берет, сууну циркуляцияга айландырат, а? Мыяктан суу мына печка жанат, ошол жерден ысып үйдүн ичиге радиаторлорго ошол жерден кете берет. Мына трубалар аркылуу кетет деңиз, а? Үстөн түшүп, бул жактан айланып, тонар циркуляция болот экен, туугандар. Бул иштеш боюнча эми кеңирээк түшүндүрүп бериң, ака. Кандай иштейт? Бул жерде мына бул эмне эл бул? Бул печкабыздын компьютери. Компьютер. Умный печка деп аталат, акылдуу печка. Печка өзү мынанын ичиге, мынанын ичине көмүр салып коесуздар, 200 кг көмүр. 200 кг. Ооба, өзү мына каттасынан жасалган. Өзү негизи 150 кг жасайбыз. Жакшы. Бул канчага жетет мисалы? 150 кг салып койсок? 150 кг көмүр салып койсоңуз, иштик да, бул майдасы, а? Майдасы менен күйөт. 1 суткадан 2 сутка чейин күйөт. 1 суткадан 2 суткага чейин, а? Суткасына 50 кг-дан 100 кг чейин расход болот бир күндө. Жакшы. Өтө аз. Иштик туугандар арзан иш анан. Мына компьютери мынау ошо мынага көмүр салып коет. Салып койгондон кийин өзү автоматически өзү алып кирип секин күйөт. Мына графин коюп койгонбуз. 56 дейм. 56. Ошо данный азыр ысыгы 56 болду. 65 чыкканда өчөт печка өзү автоматически бардык жери. Секин циркуляция болуп 60 градуска түшкөндө кайра иштеп баштайт өзү. Автоматически. Жакшы. Көмүрдү дагы убакыт менен салып турат. Мына 1 минут ичинде 3 минут жанат. 1 минут мына шинегибиз иштейт. 1 минут бул айландырып берет, мыяка чыгарып берет, а, көмүрдү. Ичиге алып кирет, ооба. Ошо 1 минут ачкан көмүрү 3 минут жанат. Мына туугандар, мына жерден кеңири ачып көрсөңүздөр, мына 3 минут жанат мына жерде, көрүп атасыздарбы? Мынаны жылдырып бастаңыздар да 4 минуттукта жандырсаңыздар болот экен, өзүңүздөр бул жерден контрол эткенсиздер. Жакшы, көмүргө карап лигровка кылынат дейт. Жакшы. Дагы кайерлерге коюп атасыздар, ака, бунда? Умный печкаларды көпчүлүк Кыргызстандын бардык аймактарына коюп атабыз. Мына Баткен, буягы базар коргондордо койгонбуз печкаларды, Сүлүктү, Исфана, Разактар билесиздер. Полностью ошол жактарга коюп атабыз печканы. Жакшы. Азыр суукта кандай чыгып атат? Клиенттер айтып атабы? Суукта али эч кандай жалып жок, Кудай кааласа, 24 саат үйүңүздө бирдей кармап, ыстык кармап турат. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөр, бул эми кичинеси, bundan тышкарыда 1000 квадрат, 500 квадрат метр чоң зданиялар болсо да, аларга дагы заказ ала берет экен бул жигит. Заказ алып кыла беребиз. Мектеп чоң зданиялары бар немелерге заказ алып коебуз. Туугандар, бул умный, акылдуу печка, туугандар, мына айтканда. Мына ушул жерден мына бул астынан шамалды үйлөп берет экен, бул жерден оттун шамалы менен от күйөт экен тез. Анан мына бул жерден көмүрдү баягы минутасын 1ге коюп койсоңуздар, 1 минутта мындай жеткирип мына жерге баягы чоктун үстүнө апарып берет экен, даяр кылып. Анан градусу түшкөндөн кийин кайра автоматически көтөрүлөт экен. Уже бул иштеп атат. Ачыңчы бир дагы. Мына туугандар, көрдүңүздөр, бул чоң көмүрдүн салыштын кереги жок, чоң акчанын кетириштин кереги жок. Бул жерден эмне болот? Бул жерден күл түшөт. Чокторду тазалайбыз. Ооба, мына жерден. Бунда эле бир 2 күндө бир тазаласак керек, а? Ооба, 2 күндө күнүгө бир маал ачып туруп, мына жерден күл түшөт. Тазалап коебуз. Айдаланы пырлар түшөт экен да. Күйүп ошол жерге күл түшөт. Жакшы. Мына туугандар, көрдүңүздөр. Бул канчага коюп бердиңиздер ушуну, ака? Канчага бүттү?
Бұл печканы, ошо печканы өзі установкасы менен 150 миңге коюп бергенбиз. 150 миңге. 150 миңге коюп бергенбиз. Жакшы. Арзандаптылар болобу азыркы тапта? Азыркы маалында Курбан айт. Курбан айт. Курбан айт майрамына көрө скидка кылдык элдерге, арзан кылып. Ошондон 150 миңге печканы 120 миңге коюп беребиз. Установкасы менен. Bundan чоң 300дөн 500ге дейин печкабыз бар. Алар 170 миң сом болчу. 300 квадрат метрден 500 квадрат метрге ысыта тургандар, Алар 170 миң сом болчу. Аларды 140 миң сомго жасап беребиз, коюп. 140 миң тонар. Ар бир эмеден печкадан 30 миң сомдон арзандатуу бар экен тугандар. Барыңыздар, шашылсаңыздар болот. Азыр мен мынаны кармап көрсөм, бул трубалар тугандар уже кайна ысыды. Мына колумун алып качасың тийгизсеңчи. Уже суу циркуляциялуу айлантат, үйдүн ичи ысыдат ужечи. Жайында азыр текшерип көрсөтмөйсүздөргө айтып атам. Заказ кылып орнотом, кышкыга даярданам дегендер, мен номерларды жарыялап коем экрандарга. Бул жигит сиздер менен байланышат. Заказ кылып тез арада койдурсаңыздар болот тугандар. Дагы бир нерсени айта кетелик. Акциябыз июлдун 10-га чейин. Июл айдын 7-айдын 10-га чейин болот. Июлдун. Айттан баштап июлдун 10-на чейин, Ошо азырдан баштап уже июлдун 10-га чейин. Июлдун 10-на чейин тугандар. Көрдүңүздөр, уктуңуздар. Азыр мына градуска жетип калды. 60 канча бир болду? 61 болду. Уже өчтү печка. Эми секин циркуляция болуп, мына 55ге түшкөндө кайра иштеп баштайт. Мына 55ге түшкөндө кайра 60га көтөрөт, кайра өчөт, кайра үчүн бир калыпта кармайт экен, адамды кыйнабайт экен, бул. 24 саат ичинде бир калыпта турат. Жакшы. Эми мисалы ушундай печкаларды койдурсам, мен штыкты 300 сомдон алсам, тоннасын. Канча кетип калышы мүмкүн, мисалы, сезондон чыгыш үчүн, кыштан чыгыш үчүн, быйылкыдай суук болсо. Кичине суук боло турган болсо, 7 тоннадан 10 тоннага чейин алышыңыз мүмкүн. 7 тонна. Эгер 300 квадрат метрге дейин болсочу. Адам көрө чоңураак боло турган болсо, 12 тонна, 10 тонна уже карап кете берет да. Эгер 100 квадрат метр болсо, онда азыр эле кетиши мүмкүн экен да. Анан мынандай үйүңүз утупление болбогон болсо, жөн эле шубак боло турган болсо, расход кичине көбүрөөк болот. Эгерде үйүңүздү сыртын базалит менен утупление кылган болсоңуз, расход азыраак болот. Мисалы үчүн бул печка өз негизи 50 килограммдан 100 килограммга чейин расход кылат күнүгө. Эгерде базалит менен утупление кылган болсоңуз, 50 килограмм суткасына расход кылат бир чыпта. Жакшы. Мына 3 чыпта салып коет, ошо менен 3 күн карабайт. Бирок күнүгө бир мал күл алып коет. Жакшы. Тазалап коет. Ушул эле деңиз. Жакшы. Тугандар, мына ушул баасын уктуңуздар. Эми кышка кирет экен, иштетип баарын орноштуруп, ушул жерге коюп бериптир. Экрандарга мен номерларын жарыялап коем, тез арада байланышып, бул жигитке кайрылсаңыздар болот, сиздерге кызматта.